Ырчы Ислам Ахматов периштесине үйлөндү. 14 ноябрь күнү Ырчы Ислам Ахматов сүйүктөөсүнө баш кошту. Бул маалыматты Ырчы Айгерим Ешим тастыктады. Бүгүн кесиптешибиздин тою сонун өтүп жатат. Коноктордун 60% шоу-бизнес өкүлдөрү. Биздин чүйлүктөр ынтымагы деген шеринебиз бар. Анда Ырыскелди Осмонкулов, Курал Чокоев, Адлет Азимов, Назел жана башкалар бар. Шеринелештер байкебиздин жакшылыгына аябай кубанып жатабыз. Ислам менен жубайы Оксананын таанышканына 1 жылдай болуптур. 2 жашка бүгүн айтылган баталардын баары кабыл болсун дейт Ырчы Айгерим Ешим. Булак Супер KG сайты. Vermedi aldığına çaçılı İşengin canım sen sözümü Periştem camalın caynağan canından Get albay baylanan Coluğu uzatsam, joluksam dep eseymin hayradan Жүрөктүн эксеген себебин сурасам мен гана билемин Сусаткан сезимдин кыйноосун Periştem camalın caynağan canından Get albay baylanan Joluğu can ele uzatsam Ильяс Андаш уулду Кубат Кубанычбеков кыздуу болду. Белгилүү ырчы Ильяс Андаш кесиптебиздин өткөн санында берген маегинде тун кызым төрөлгөндө экинчиси уул болсо экен деп келип күнөө кылыптырмын. Андан кийин Кудай көпкө наристе бербей күттүрдү деген эле. 31 октябрда уулду болгонун кабарлаган ырчы төмөнкүлөргө токтолду. Уулубузга чоң атасы Илим деген ысым ыйгарды. Учурда эне баланын абалы жакшы. 2 күндөн кийин эле үйгө чыгарып келгенбиз. Кызым төрөлгөндө төрөткө катышкан эмесмин. Мында да эжем бармак. Бирок жубайымдын толгоосу таң эрте башталгандыктан эжем телефон чалууга жооп бербей, өзүм кирүүгө аргасыз болдум. Төрөт залына кирүү мырзалар үчүн эмес экен деген ойдо калдым. Бул нерсеге аял заты гана чыдай алат. Кудай дагы ошол себептен төрөттү аялдарга берсе керек дейт Ильяс мырза. Шоу чөйрөдөгү белгилүү инсандардын бири алпаруучу Кубат Кубанычбековдун үй бүлөсүндө да жагымдуу жаңылык. Ал экинчи рет 40 жылкылуу болгонун кабарлады. Эң башкысы жубайым менен наристенин абалы жакшы. Кызыбызга жубайым экөөбүз акылдашып, Ая София деген ысым ыйгардык. Улуу кызыбыз Айшаны ымыркай төрөлгөнгө чейин эле моралдык жактан даярдап койгонбуз. Ошентсе да бир аз кызганып, аны эмнеге жаным дейсиңер? Жаныңар менмин го деп жатат дейт алпаруучу. Маалымат булагы Супер KG сайты.